жауғанды, екі қая бір-біріне ауғанды, әуелге бұсынықлық нек жетті, қалмай бірден насыбымыз нек кетті. Жарлы бізге аман onu biçtile, bu kafirla kanımızı içtile, onu bolgan kazavat hak ettiler, onsuzlağa bir ters onu ettiler. Ата-бабаларыбыз эртте дүйнялада көп кыйынлыкла көрө турган эле. Алая Тимурдан сорауа бир аякланмады миллетибиз. Бир абыңнан миң сүрүнүр дегелли, бир-бири ызыннан биринчи эмина, экинчи өлөт. Бир өмүр да өтмеди, халкка бир улуу кыйынлык келмей. Аны үчүн эди 200 жыл мындан алга Россияга кошулганыбызда адам саныбыз бир кауым миңге күчтен жеткени. 20-чы өмүрдө коймады бизге катылыгын сынатмай. Революция келер заманга Карачай Малкар халкыны адам саны да өсүп, иш көллүүлүгү билен мүлкү да көбөйген эди. Коллективизация башланганда биздин миллеттин колунда болгон малны саны миллиондон атлаганды. Bir kavim жылны içinde ol mülk de çaçıldı. İyelerini köbüsü de kimine kulak, kimine lişon atalıp, boranlı Sibirni çeksiz, eteksiz yerlerinde tas buldular. Jırçı İsmail anı üstünden bulay жазганды. Üyümü, malımı aldıla, joktu allımda tauğum, Колхоз у жеткен жашауда, кайдан да болсун заугум. 1941 жылдава миллетни эр кишилери калмай, кыралыбызга чапкан күйсүз жаубла сермеширге казаватка кеттиле. Сермешкенде да алай сермештиле, биргелерине казават эткелле сейир этип, кестерине үлгүгө тутуп, бүгүнгө дери унтулмай турурча жигитликлери. Улу ата журт урушну биринчи айларында окуна, Карачайланы биттеу акылбалык болгон эр кишилери 15.600-ден аслам адам аскерге кеткени. Ола Карачай халкыны 5-тен бири. Аны блада калмай 2000-ден аслам Карачайлууа ишчи батальонларда куллук этелли. 1941 жылны ахырына дери Карачай область Кызыл аскерге 6 вагоннан артык фронтка керек зат 70 миңден артык жылы кийим жыйып ашыргандылар. Куру Гитче Карачай районну колхозчулары Кызыл Карачай атлы эскадрилья курарга кестерини акчаларындан 1,5 миллион жыйып бергендиле. 9 миңден аслам Карачайлы кеслерини жалларын ата журт үчүн бергенди. Ола халкыны оннан бери. Карачайланы көбүсү көчүрүлген халктан болганлары үчүн көп кырал саугадан куру калгандылар. Совет Союзуну жигити деген сыйлы атка 25 Карачайлы тийишлүү болганды. Бергени ол атны куру Багатырланы Харунга эткендиле. Касайланы Осман Белоруссияда партизан полк курап, аңга командир болуп, фашистлер биле каты казават этип, кесини атын өмүрледе унтулмай турурча эткенди. Көп жылла озгандан сорауа Белоруссияны президенти Александр Лукашенко канлы жаулабла керти эр кишилече сермешкен. Карачайны жигит жашларыны барыны да атларын биз эсибизде тутабыз. Касайланы Османны, Хайыркызланы Кичи Батырны, Каракетланы Юнусну, эмде аланы жанларын Белоруссия үчүн берген нөгерлерини Таурухлада айтыла турурга тийишлүү болгон жигитликтери өмүрледе халкыны эсинде каллыктыла дегенди. 1995 жылда Россияны президенти Ельцин кесини указы бла 9 Карачайлыга Россияны жигити деген атны бергенди. Бадахланы Хамзат, Биджиляны Солтан Хамид, Гербекланы Магомед, Голаланы Жанибек, Ижаланы Абдулла, Каракетляны Юнус, Өзденляны Дүгерби, Хайыркызланы Кичи Батыр, Чочуланы Харун.
1943 жылны ахырында немислі фашистлені уларын сындырып, совет аскер жауны қыралыбызны чегінден қуып чығара башлады. Аскерге кеткен жашлары энди кыска заманны ичинде үйлерine хорламбла кайтырларына ишексиз инана жолга карай башлаган эди халкта. 1943 жылны 2 ноябрь күнү эртеликте таң ата халкыны ушкоп калакла эшиклени түйген суху табышы уятты. НКВДны итлери үйлеге кирип адамланы эшикке атып башладыла. Кишиге хатасы тиймей, түн жуклап турган Карачай халк мал вагонлага коюлуп, азап жолга ашырылды. 70 миңге жуук адам, жартысындан көбүсү сабиле, 3тен бири тышыруула, калганлары карт каруусузбла уруштан сакат болуп кайткан эр кишилер. Ата журт уруш кыстау бара турганлай, НКВДны 60 миң солдаты бу артыклыкны этерге жиберилгени сейир түйүлмөдү. Көчкүнчүлүгө көбүсүндө биргелерине бир кауым күнгө жетерче азыкла кийимден башка зат алырга коймай эле. Алай не десең да адам кайда да адамды. НКВДчыланы ичлеринде да бар эле ала. Аллай офицерлерден бири чачы агарган бир тышырууга жан аурутуп, үйдө бек багалы затын не зат эсе да аны да ал деген эт. Тышыруу үйнү теренине кирип кетип, казаватта калган 3 жашыны похоронкаларын алып чыкканында көпнү көрген урушну отуннан да өткөн офицер, кыралны күйсүз таматалары аны коллары була, каллай артыклык эте турганларын аңлап, керохун чыгарып арсарсыз кесин уруп койгон эт. Вагонлага жүкленген халка бара эди белгисиз жолда. 36 эшелон har bir вагонуна 50ден артык адам тыгылып, 20 күннү барды жолда. Ол күнлени ичинде ачтан, сууктан, ауруладан, тарлыктан тунчугуп 653 адам өлгөн эт. Поезд токтаган жерде вагонланы эшиктерин ачып, ол өлүклени эшик алдына чыгарып, алайда коюп, терк окуна жолга тебирелли. Өлгөнлени жууклары өлүклени асырамай кетпейбиз деселе аланы да автоматла уруп, өлүклени үслерине каплап койганлары да болгонду. Элти бартта Казакстанны, Кыргызстанны жерлерине, Казакстанны кумларына куйган эдиле халкына асламысын. Açık жерлеге кар жауып башлаган заманда үй журтта болмаган жерлеге куйгандыла адамдан асламысы алайда да кырылгандыла. Жаз кызуу жай чиллеси жеткенде калганлары да анда кырылып башлаган эле да. Карачайны 2ден бири анда жоюлганды 1-жылда. Насыпка халк есін тас етіп қоймағанлайын, амалсызға қалып тұрған заманында да адамлығын жоймағанлайын, алай жашап, ақырында қалған құлғанлары артқа ата жұртымызға қайтқандыла. Анда қалғанланы қайтарып айтама, халқыны 2ден асламысы Карачайны анда қалғанды халқыны. Оның үстінен мен бұл сағатта бүгілікті де қолымда тұтып байланама, Абайхаллан Мусаны «Великое избиение» деген китабы. Бу адам халкын Алла бир сүйген адамды кесini bir саны, bir буту жок болуп турганлай 17 жылдын ичинде кеси акчасына, кеси иш какчыгына билет алып Казакстанга, Кыргызстанга жүрүп, ар жерде да алай этип шарт керти шарт документlerini жийип, китапка салганды бүтүү барысында. Карачайланы көчүрген заман кышны алына түшкенини хатасынан 1-жылларда халкны 3тен бири аланы санында 22 миң саби сууктан, ачылыктан, түрлүү ааруладан карылганды. Жетер жерлерине жеткенден sonra көчкүнчүлени кауым этип Шымал Казакстандан Памирни тауларына дери барган кула түзлеге аттыла. Карачайланы 480ден артык элге чачып, ол жерли халкланы ичинде эритип, миллетни тас этерге күрешкенлери белгили болду.
Карачайыла көчкөндөн sonra аланы жерлерин журун этип Грузия эмда Ставрополь бла Краснодар крайланы ортасында чачтыла. Эллени шахарланы атларында түрлендирип, Карачай атны тас этерге күрешкеллери кимге да ачык эт. Карачай халкына көп өмүрлө бля жыйылган малы, мүлкү, тим байлыгы тоналды, жок этилди. Көчкүнчүлени биринчи күндөн окуна, бирер комендатурага байлап, бир элден бир элге көчөргө, не да башка жерде жашаган жуукларына эркинлик кагытсыз барырга жарамаганын айттыла. Ол буйрукка бой салмаганга себер ай сайын барып комендантка көрүнүп турурга буйрулду. Куллукта иштеген, аскерге барган, орта не да бийик билим алган жерлерде окуганы үсүнөн хабар да жок. Жерлеринен кысталып ачтан өлген. Күнлени сынады кыйынлы халкым. Эркин болмай барырга элден элге бөлек жылны турду азаптан жалкып. Парт билетиң хуржунуңда тургаллай, карындашың бир башка жерде өлсө, барырга эркинлик тапмайын алай, турдук жүрөклөрүбүз бола кесеу. Деп жаза эди. Ол күнлени үсүндөн ата журт урушну фронтларында казават эти, көп кере жаралы болган Колиланы кайсын, Ленинни үсүндөн Таулу поэмасында. Ол поэманы жазганы үчүн аны социалист урунуну жигити деген атка тийишлүү көргөн эле. Алай поэмадан көчкүнчүлүкнү үсүндөн жазган тизгиллериңи кетерсең, берик биз ол сауганы саңга дегенлеринде кайсын унамай койган эт. Да калай унарык эди, көчкүнчүлүккө бармазга амалы бола тургаллай. Угай халкым бла бирге болурга керек мен деп, халкы бла бирге азап чегерге кеткен кайсын. Казаватта болган Карачайыллануа энчи буйрук бла артка Кавказга кайтардыла. Аланы бирлери чачылган, тоналган элледе адамларын тапмай, халкны ызындан Орта Азия бла Казакстанга кеттиле. Бирлери тутулуп Сибирге агач кырырга ашырылдыла. Аскерден кайткан Карачайылланы өлтүргенге 100 сом бага бичип та жойдургандыла. Кырал саугаларын, кагытларын, андан sonra да биргесине не заты бар эсе да тонап, кеслерине өлтүрүп, ташада жерге көмүп койганлары да болганды. Көчкен жерлеринде жыллабла излеп, жуукларын таба алмай калганла да бар эле. Аллайладан бери кырал саугалага ие болган Совет аскерини офицери Кобанланы Сапар 1946 жылда Казаваттан кайтып, жуукларын табар муратла Казакстанга келген эт. Излей кетип, бир жерде тапмай, Пахта Арал колхозга келгенде билгенди атасы да, анасы да, 9 киче карындашы да өлгенлерин. Ата журт урушну отуннан сау кайткан Карачай жашлага саткычла, бандитле деп турдула. Ол кыйынлыклада аздыла дегенче 1948 жылны 26 ноябринде жаңы указ чыгады. Чеченлиле, Карачайлыла, Ингушлула, Малкарлыла, Калмыклыла, Кырым татарлыла, эм башкала Совет Союзунун узак жерлерине өмүргө көчүрүлгендиле. Аланы ата журтларына кайтырга эркинликтери боллук түйүлдү. Ол буйрукну бузгаллауа 20 жылга каторгага ашырылыктыла, дейеди ол күйсүз кагыт. Ат чариште сыналады. Азат көрмей ким калады? Хайт тегиз айып алмагыз, иште артхада калмагыз. Мухажирлик кыйын ишти, ола бизге энттада түштү. Аны көтүргенде ишти, көтүр алмасак бедишти. Былай осият этеди Мөчүланы Казим хажы ол жыллада халкка. Көп заманда озгунчу Карачайылла жашаган жерледен буланы каллай жигер халк болганларыны хапары чыга башлаганды. Куру Жамбул областта жаңыз 1946 жылда окуна 345 көчкүнчүгө иште алчылыклары үчүн премия берилгенди. Аланы көбүсү Карачайылла эле. Чүгүндүр өстүрүүдө демеңили жетишимлери үчүн Кобалланы Нузула, Шидакланы Патия, Абдуллаланы Тамара, Ленинни ордени била саугаланып, социалист урунуну жигити деген атка ие болгандыла. Шидакланы Патияга ол заманда 17 жыл толган эт. Башка кырал саугалы алган Карачайыллауа сансыз санаусуз. Көчкүнчүлүктө турган адамларга бир түрлүү оң бермезге, оноо этилип турган заманда алынгандыла ол саугала. Бирсиле бу саугаланы алыр үчүн 3 план берирге керек эселе, көчкүнчүлөва 10 план бергендиле. Ма олду анда алынган саугаланы бүтүн бек багалы эткен.